Маскаптан чыкпайды, самин деп талтайып туруп алып, анан алымдарды тоготпой, муфтиятты баш кылбай, мамлекетти сыйлабай, уруксат чыгып алып, чачты өстүрүп алыпчы, тууган. Мен сиздин ыхласыңызга шек келтирбейм. Сиз менден өткөн таква болушуңуз мүмкүн. Кыяматта менден биринчи бейишке киришиңиз мүмкүн. Бирок илимде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дайыма мужада чачын өстүрүп жүрдү, сүннет деген сөз жок. Кичине илимге кайтсаңыз, айталы биз 10 жыл, 15 жыл бекер жүргөн эмес чыгарбыз, футбол теп, бутубузду асып алып, потолокко чыкты көрүпчү. Чубакта сабак берип бүтү го, жаза берип. Шамаил Мухаммадия, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр таржыманы деген. Имам Тирмизи китеп жазган. Экинчи китеп Имам Кусталлани Al-Mawahib al-Laduniyya деп, мындайча айтканда пайгамбарыбыздын төрөлгөнүнөн, басышынан, чачы, прическа бүт барын жазган. Ошондо айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дайыма, мында орусча айтканда, бизче бир прическада, чачтын бир ыкмасында дайыма жүргөн эмес дейт. Билип алыңыз муну. Дайыма бир ыкмада жүргөн эмес дейт. Чачы бир аз өсүп баштаса, кулагынан жетип өсүп баштаса, бул умрага болгон убакыты алыс болду деген гана белгиси дейт. Яқта жортул болду, иш болду, чыгынып бара албай атат. Умрага барганда билесиз да, пайгамбар салам эмне деп дуа кылган ким билет? Аллах мирхамил мухаллакин, чачын толук кыргандарга мээримиңди жалга деп дуа кылган. Чачын кыскарткандарга дагы дуа кылып коюңузчу, жок. Аллах мирхамил мухаллакин, чачын толук алгандарга деп үчүнчүсүнөн вал муқассирин деп айткан да. Ошон үчүн бираз умрага барганда айтабыз да, кой депутат болосузбу, бай болосузбу, чок Алланын астына келгенде бир прическаны ойлобой кырып коюңуз, өсөт эртең. Ибадатыңыз ар бир чаш менен күнөө кетет. Ошон үчүн таксырым сиздин такыбачылыгыңыз баш үстүгө сиз такыбасыз, бирок илимге кайтыңыз, алымдарды угуңуз, бөлүнбөңүз. Анан дияктан тиги чыгып, бияктан бул чыгып, халифат тургузабыз деп, кайсы арыңа халифат тургузасың? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат: "Ал-хилафату ба'ди 30 сана", мен өткөндөн кийин 30 жыл гана болот халифатчылык. Андан кийин сиз пайгамбардын сөзүнө ишенесизби? Кимге ишенесиз? 30 жыл халифатта урайт, андан кийин сумматакуну мулкун ваймара, падышачылыкка бөлүнөт деп атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам чоң алым бар, өз сөзүм эмес, калыс таксыр эч качан өзүнөн айтпайт, окуган китебине такайт. Чубакса ошону үйрөткөн бизге. Бул аманат. Биз өзүбүз айта турган алымдык жарага жете элекпиз. Өз айта турган ким айтат? Ана мазхаб ача турган имам Абу Ханифадай алым айтса жарашат. Андай даражага жетпедиби? Китептен сүйлөсүн. Китеби да ишеничтүү китеп болсун. Египеттен чыккан алым бар. Ким? Сабилу Саада, бактылуулуктун формуласы деген китеп. Чубакта ошондой китеп жазбадыбы? Юсуф Дижи ошол айтат. Кээ-бир жамааттар чыккан Египетте. Давай мамлекетти колдоп күчкө алыш керек дагы, анан адамдарды кыйнаш керек, ташбаран кылыш керек деп. Бул Кудайдын мээрими, алар ташбаран кылына тургунса чекеден зина кылгандар өлүп кетмек. Ал Кудайга жакпайт. Кудайга адам чын жүрөктөн өзү өкүнүп тобо кылганы жагат. Мажбурлап эмес. Бирөө ташбаран кылып, бирок дагы зина кылышым керек деп өкүнбөй өлүп кетсе, Кудайга ансы өтпөй калат өлгөнү. Түшүндүңүзбү шариаттын максатын? Ошол Юсуф Дижи жана бактылык формасы китебинде айтып атат. Эмне деп айтат? Көңүл буруңуз, бул ынтымак жөнүндө кетип атат. Сиз чыгып алып четте ынтымак, жашыруун сабак өтүп, балдардын башын айландырбаңыз. Сизде келип алып алымдар жамандап, дамылданы тоготпой диякта жүрүп албаңыз. Могул мечит, дин, мамлекет эркиндик берип атабы? Мындай адеп менен кармап ынтымак кылтыңыз. Ошондо Юсуф Дижи жана бактылык формасы китебинде айтып атат. Далил дейт. Кээ-бир жамааттар чыкканда мамлекетти биринчи алабыз, анан жок. Эреже, көңүл буруңуз. Пайгамбарымдын сүннөтүнөн чыккан эреже карапайым калкка биринчи мээнет кылынат дейт. Карапайым калк ыймандуу болсо, ошонун ичинен эле эл башчысы өзү сорулуп чыгат. Ошондой эмеспи? Айтыңызчы. Эл кама такуну ювалла алейкум, экинчи бир хадис. Кандай болсоңор башчыңар ошондой болот дейт. Эл өз арамызда болсо, падышасы арамызда болот. Эл өз инополентян келип бизге эме болуп береби? Ой, биринчиден эноло барбы, жокпу, Кудайга маалым. Бар деп коелучу, америкалыктарга макул болуп. Бар болгон күндө бизге инополентяндан XSSS WWZ деген бирөө келип президент болуп бербейт да. Мындай акылга салсаңыз, логиканы иштет. Ким бизге? Өзүбүздүн ичибиздеги адам келип бизге президент болот. Демек, ар бирибиз сындай бербей өзүбүз бололу.